урматтуу мекендештер, мына бүгүн бизге давлениядан кан басымдын жогорулаганынан жакшы болдум деп менден бир курс дарыланып кеткен эжекебиз келди. Мындан 3-4 ай мурун алып кеткен. Мына азыр дагы кийинки курска алыңыз деп айтып турам. Бирок ушул азыр бүгүн мен бул жактан сурап, бул жактын жакшы натыйжа көргөнүн угуп, мына мен сиздерге өзүнүн оозунан ушу элге жарыялап коелу деп чечтик. Так, жашыңыз? Жашым 59-да. 59-да. Жашы 59-да. Так, эми айтыңыз, сиз мага келгенде эмне болуп келгенсиз? Менин ич органдарым ооруп, анан өтүмдө ташым толуп, мен приступ болуп ошентип келгем. Өтүңүздө таш бар? Өтүмдө таш бар. Сиз мага келгенде өтүңүздө таш болгон, ичиңиз көпкөн, вздутие болгон, весиңиз? Весим дагы 75 килограмм болгон. 75, азыр канчада? Азыр 12 килограмм арттадым. Самат. Так, демек келгенде ушундай даттануу менен келген. Анан бизден бир курс леченияны алды, сүлүк куртту алды, ошо менен умывательдин методу менен перексти алды. Анан ошо лимфомассаж менен висцераль массажды алдыңыз, Ооба. Так, сиз бүгүнкү күнгө эмне жакшы нерсени көрдүңүз? Мен давление оорусунан кутулдум деп айтсам болот. Канчага чейин көтөрүлчү эле кан басым? Мен ошо акыркы күндөрү өтүм ооруганда 200га чейин чыгып, скорый чакырып, өтүм дагы ооруп, бат-бат скорый чакырып калгам. Ошо кайсы таблетканы иччилеңиз? сөзсүз давлениям көтөрүлчү, кардиомагнили иччүмүн, энолаприл иччүмүн, каттаприлди бат-бат иччүмүн. Ичкенде деле кайра 1-2 сааттан көтөрүлүп, өтүмдөн приступ болуп ушундай кыйналчумун да. Анан сиздерге келгенде ошо өтүмдүн ооруганынан ашказаныма дагы тамактарды сиңире албай, тамакты чалбай калгам да, өтө болуп. Силерге келип ушу январдын аягында келгем. Ага чейин Ниамет поликлиника, Ниамет деген частный клиникадан 1 ай дары ичкем. Алардын дарысын ичкенде деле ошо вздутиям өтпөй. Анан сизге да мурда келейин деп жүрчүмүн, бирок келе албай жүргөм да. Анан ошол күн 1 айдан кийин дагы мага кайрадан дагы гастроскопия жасап, дагы аппараттарга түш дедилер, бирок аяка барбай сизге келсем, сиз аппараттарга түшпөй эле кой, түшпөй эле деп менин канымды текшерип, анан аяка жибербестен өзүңүз дарыладыңыз, бирок мен сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Сиз мага рахмат. Сиздин сөзүңүздү бөлөйүн. Давленияңыз канчага чейин көтөрүлчү дедиңиз? 200га чейин, 200га чейин көтөрүлчү. Мисалы сиз Тоолу районго барганда, мисалы нарын жактарга барып калсаңыз, сөзсүз давленияңыз көтөрүлүп кыйналмаксыз, Азыр сиз мага айттыңыз, мен кече жакында нарына барып келдим, бирок менин давлениям көтөрүлгөн жок. Дары жакты ичкен жокмун. Бул бир. Экинчиси, сиз дагы ушул нерсени элге айтып койсоңуз, элдер аябай жакшы болот эле да. Сиз бир жолу давлениям 150ге көтөрүлдү, бирок кандай кылып түшүрдүңүз? Мен ошо сизге келип баштаганда 1-күндөн баштап эле дары ичпе дедиңиз. Аябай мындай дары ичпегенге аракет кыл дедиңиз. Мен ошол 29 январда келгем, ошондон баштап эле дары ичпей, акырындап дары ичпей, анан ичегине алдым. Ичегилериме массаж жасап аттым, жанагындай лимфаларыма массаж жасадым, сүлүк алдым, анан перекис алдым мүмкүн. Ошо сиз 150ге чыкканда келиниңиз массаж жасады деген. Анан кийин ушу орозонун айында ачка болгондонбу, же кандайдыр бир кечки компьютер тиктегендеби, мен давлениям 150 биринчи жолу болду. Үйгө барып, анан келин текшерип көрүп 150 экенде да мен ошо ичегилериме массаж жасап, ичегилериме массаж кылдым. Ичегилериме массаж кылып, неме десем, кадимкидей башым басыла түштү, өзүм да таң калып, жеңилдей түштүм да. Келинимге айттым, давлениям карап көрчү десем, давлениям 140га түшүп калды, 140-90 болуп. Анан бир аз тамактан кийин кайра карасак, 120га текшерсек, кайра 120га 80. Келиним өзү да таң калып, мен дагы шок кеп